ваша болезнь не прекращалась? Потому что у вас причина болезни не уходила. А почему причина не уходила? Потому что не работает система. Понятно? А теперь скажите, когда вы боретесь со своими болезнями, вы хоть раз вот сюда заглядывали? Вот сюда хоть раз заглядывали? Хоть раз пытались восстановить свой иммунитет? Если у вас нет полезных бактерий, как вы хотите, чтобы ваш иммунитет работал? Кто будет убивать эту инфекцию? Информация. Понятно? Вот, совершенно верно, Эдже. Нету знаний, нету понимания, какой иммунитет, из чего он состоит, что нужно для его сильного иммунитета, как мы должны восстанавливаться. Вот это мы ничего не хотим разобраться. Скажите, вот есть люди, которые вот в зале страдают заболеваниями? Есть проблемы по здоровью? Есть? А скажите, вот вы когда свои болезни лечите, вот у вас там идет воспаление, вы хоть раз задумались, что надо восстановить вот это? Почему ваша болезнь? Потому что у вас много чего? Токсинов и инфекций. Вот я вам покажу на примере сахарного диабета. Вот смотрите. Сахарный диабет. Как он развивается? Очень многие люди не хотят даже разобраться, как их болезнь формируется. И пока вы это все не разберетесь, у вас эти болезни, вот, например, болезни сердца. Болезни сердца, вот, начинаются какие болезни? Во-первых, вот атеросклероз. Уктунару атеросклероз деген. Қан тамырдың içinde бляшкалар ичкерилет, бляшка өсүп баштайт, холестериновый бляшка, и қан жакшы өтпөй калат. Вот, мондай. Анан жүрөк өзү кандай болуп калат? Өзгөрүлөт. Мына жакшы иштей албай, ал монтип калың болуп калат. Гипертрофия дейт аны. Уж көп жылдан бери гипертрофия менен жүрсөңүз, жүрөк кийин уже иштебей калат, жарабай калат. Мына могу жерде клапандары, вот могу жерде жүрөктүн ичинде клапандары бар. Бул клапандар постоянно воспаление менен өзгөрүлүп турса, кийинки учурда алар иштебей калат, жарабай калат. Да, жабылбай калат. Кийин уже порог сердца түзүлөт. И вот ЭКГден ошонусу баары билинип баштайт. Потому что жүрөк туура эмес иштеп баштайт. И вот ошонусу баары каяктан чыгат экен? Боордон чыгат экен. Мына 64% ким тууп берет ошонун баарын? Боор. А боор эмне үчүн ошону оорутат экен? Мына боордо мындай май басып кетет экен ошол боорду. Жировой гепатоз уктунарбы? Вот, ошол жировой гепатоз эмне үчүн пайда болот экен? Могу жерде вот көрүнүп турат. Могу ден соолукта боорубуз таптаза, көрдүңөрбү? Клетканын ичи таптаза болуп турат. Могу жерде боорубуз өзгөрүлгөн. Бул жерде май басып кеткен боордун клетканын ичи. Май май эмне үчүн пайда болду? Майдан эмес, бирок май кирет боордун клеткага. А эмне үчүн кирет? Биз ага еще жете элекпиз. Май боордун клетканын ичине киргенде боор уже иштебей калат баягыдай. Потому что май боордун эмесин жумушту аткара албайт. И вот могу жерде көрүнүп турат. Каяктан боор өзгөрүлөт экен. Мына каныбызга кирет, тешилген ичегин аркылуу көп уу кирет экен. Ой, өчүрүп коюңуз. Мына тешилген ичегибиз могу жерде көрүнүп турат.
Тешилген жерден каныбызга бир нерсе сиңип турат. Мына сары и мондай капкара бир нерсе кирип атат. Капкара бул у. А сары бул май. И вот тешилген ичегинен май у менен кошо каныбызга кирип атат. Кан менен каяка барат экен ошонусу баары? Борго тиет экен. И бордун ичи эмне болуп баштайт? Өзгөрүлөт экен. Май ошол борго кирип, бордун баарын басып алат экен. Бул баягыдай иштебей калат экен. Мондай өзгөрүлгөн бор май менен каяка жеткизет экен? Кан тамырдын ордуна, ооруларга, сахарный диабетке жеткирет экен. И аябай көп өзгөрүштөр башталат, мондай шишик пайда болуп баштайт да. Онкологияга жеткирет экен. Ошонусу баары эмне үчүн? Жировой гепатоз болгон үчүн. А жировой гепатоз каяктан чыккан? Тешилген ичегинен. Бул врач аябай белгилүү адам. Өзү тиги Москва, Россияда өзүнүкүн гастроэнтерологдун коомдук бар. Ошонун башчысы бул. И вот бул киши айтып атпайбы, эмне үчүн боор өзгөрүлөт? Тешилген ичегин бар болгон үчүн. И вот тешилген ичегиниз кантип түзүлөт? Тешилген ичегинизди ким жазып берет? Жанагы эле жаман микробтор. Жаман микробтор могу жерде пайдалуу бактерия тургандачы, ичегинин ичинде, алар могунун баарын ичегин клетканы сактап жүрөт. Эч кимди бияка тийгизбейт, таза кармап берет. Ошондо каныңызда только тамак бар. Карабайсызбы, эч кандай кир кирбейт экен могу жерден. А могу жерде тешилген ичегинде уже каныбызга эмне гана кирбейт экен? Карабайсызбы, эмне кириптир бияктан? Могу жерде эмне жазылып турат? Патогены деп жазылып турат. А патогены бул эмне? Инфекция и То есть к патогенам у нас относятся, смотрите что, к патогенам у нас относятся, во-первых, инфекция, во-вторых, токсины. И вот это токсины и инфекция что делает с вашим кишечником? Повреждает, разрушает его. Вот так формируется дырявая кишка. Через дырявую кишку у вас в кровь что проникает? Вот эта инфекция и вот эти яды. Видно, что они теперь в крови? И что еще проникает сюда, вот это синенькое? Аллергены. Теперь у вас в крови начинается процесс чего? Воспаления. Во-вторых, процесс аллергизации начинается. И это все кто породил? Дырявый кишечник. Дырявый кишечник является причиной ваших болезней. Вот как работает здоровая кишка, и вот так работает дырявый кишечник. Почему он дырявый стал, кто понял? Эмне үчүн ичегин ичи өзгөрүлүптүр? Эмне үчүн? Жаман бактериялар жеп койду да. Микробтор аны тешитип баштаптыр. Инфекция аны тешти. А инфекцияны ким өлтүрүш керек болчу? Пайдалуу бактериялар, коргочулар болчу да, туурабы? Аларды кантип жок кылдыңар? Антибиотик ичип. Эми антибиотик менен сиз пайдалуу бактерияны өлтүргөндөн кийин микробко жол ачып бердиңер. Эми алар эмне кылып атат сиздин ичеги менен? Эң туура. И ошентип кан менен эмнени өлтүрөт? Эң биринчи боорду өлтүрүп баштайт. Боор өлтүрсө эмне болот? Оору баштайт. Кандай түрү оорулар?
кан тамыр оорулар, анан сахарный диабет и онкологический оорулар. Эми сахарный диабет менен ооруган адам түшүндүбү эмне үчүн бул оору пайда болду? Эмне үчүн? Боор өзгөрүлдү. А боор эмне үчүн өзгөрүлдү? Эмне үчүн? Тешилген ичегиңиз бар. А тешилген ичегиңизди ким ушинтип коюп койду? Ким ошону ошого чейин жеткизди? Жаман микробтор. А жаман микробторду ким кайтарыш керек болчу? Пайдалуу бактерия. Алар барбы силерде? Жок калды. А сиз хотя бы бир жолу эми аны ондотуп чыктыңарбы? А чириген ичегиңиз эми каяка кетмек өзү? Кантип? Вот эң туура сөз. Эң биринчи акылдуу адам эмнени издеш керек? Кантип аны ондотсо болот? Эми пайдалуу бактерия менен биз ден соолукта болчубуз, өмүр бою бүтүн элибиз ошентип жашачу. Вот акыркы только эң туура. Биз мурун антибиотик ичкен эмес кезибизде оорубачу эле. Ал кезибизде иммунитет адамдыкы жакшы болчу эле. Эмне үчүн? Таза ичеги менен жашачубуз. Пайдалуу бактерия ар бир адамда болчу. Ошол пайдалуу бактерия менен биз бул дүйнөгө төрөлөбүз. Бул пайдалуу бактерияны адам каяктан алдырат? Эненин ичинде жүргөн кезибизде биз энеден белек катары аны алабыз. Биз ошолор менен төрөлөш керек бул дүйнөгө. И биринчи күндөн баштап акыркы күнгө чейин жашашыбыз керек болчу. Алар бизди ичинен сактап, иммунитетибизди күчтүү болуп кармачу. Эми алар жок болгондон кийин сиздин жердин баарын ким ээлеп алган эми? Жаман түрүү микробтор. Алар аерде өсүп атат, сиз еще аларга тамак берип өстүрүп атасыңар. Алар өсүп атат, ичегиңизди тешип атат, каныңызды бузуп атат. Бүтүн ооруларга келтирип атышат ошонусу баары. И сиз ал ооруну өзгөчө дарылап жүрөсүз. Вот сиз канча болду вот ооруганыңызга? Канча жылдан бери? 5 жыл. 5 жылдан бери ичегиңизди хотя бы бир жолу өлөп көрдүңөрбү? А эмне кылып жүрөсүз? Кантип дарылайсыз? Жөн эле сахарды снижать этип жүрөсүз, а бирок бир да жолу караган эмес. Эмне үчүн бул сахар пайда болду? Мына могу жерде жазылып турат, эмне үчүн сахарный диабет түзүлөт. Мына могу ичегиңиз. Могу ким? Могу ким? Жаман инфекция. Жаман инфекция эмне кылып атат экен ичеги менен? Эмне кылып атат экен? Бузуп атат, эң туура. Ошол бузуп аткан кезинде иммунитет кандай сигнал алат экен? Бизге жаман микробтор келишти, бизди талкалап атат. Биз ошолорго эми жооп беришибиз керек, туурабы? Мурунку кезинде ким ошого жооп берчү? Пайдалуу бактерия. Эми алар жок кезинде эми иммунный клеткалар өздөрү күрөшүш керек анын ордуна, туурабы? Могу микроб менен бирөө күрөшүш керек да эми. Эми иммунный клеткалар күрөшөт. Пайдалуу бактериянын ордуна эми аларга бул жук болуп калбадыбы? Эми булар иммунный клеткалар аз болгондон кийин алар сигнал берет экен сүйөктөргө. Сүйөктүн ичинде сүйөктүн майы бар. Сүйөктүн мээи. Ошол мээнин ичинде иммунный клеткалар жаңы клетка чыгарабыз. Көбөйтөбүз аны. Иммунный клеткалар бул жерде өсөт экен. Сүйөктүн майынын ичинде. Вот ошол жерде жаңы клетка иммунный өсөт. И бул жерге сигнал берип атпайбы иммунитет?
жаңы клетканы өстүргүлө бизге аябай көп душмандар келди. Ошолорго күрөшкөнгө киши жок, адам жок. Ошол моуну өстүргүлө деп атпайбы. Эми алар өскөндөн кийин буларды эми алар жаны болгондон кийин, жаш болгондон кийин, а эми аны үйрөтүш керек кантип күрөшкөнгө. Мейвис өзү өстүрөт аны. Просто ага сигнал бериш керек, көбөйткүлө деген сөз керек алар. Мейвистен да. Ошол сигнал иммунный клеткалар берет экен. Кан аркылуу берет. И вот ошентип алар жаңы клетка түзүп берет. Могу жерден аларды үйрөтөт экен кантип күрөш керек. Могу жерде тимус бар, могу жерден сүйөгүбүздүн аркасында. Ошо жерден үйрөтөт экен кантип күрөш керек. И алар уже окугандан кийин каныбызга чыгат. Анан чыккандан кийин могу безибизге өтөт экен. Уйку бездин немесине кирет экен. Тиги иммунный клеткалар. Бул жерде алар моундай антитела түзүп берет экен. И могу антитела могу клеткаларды уйку бездин клетканы талкалап баштайт экен. Ошентип эмне түзүлөт? Сахарный диабет. Вот, а эгерде бул жерде пайдалуу бактерия турса, алар өздөрү эмне кылмак могу инфекция менен? Күрөшүп өздөрү баштамак, туурабы? Могулардын баарын эметпей. И могу жерден эле жеп салмак мунун баарын. То есть алар бул жерде эле жумуштун баарын уже жасап бүтмөк. Пайдалуу бактерия турса, алар жок болгондон кийин муунусу баары иштебеди. И эмне акырында эмне болуптур? Өзүбүздүн уйку бездин клеткаларыбызды иммунитет өзү эле эмне өлтүрүп баштаптыр. Көрдүңөрбү? Ошентип сахарный диабет түзүлөт. А сиздин пайдалуу бактерия болсо, могу жерде өзү эле инфекциянын баарын жутуп алмак. Анын баарын пайдалуу бактерия жасамак болчу. Эми туура айтасыз, эми пайдалуу бактерияны кайра ордуна салдырмайынча бул оору өзүнөн кетпейт. И бул пайдалуу бактерия биз кайра ордуна салдырыш керек. А эми аны туура айтасыз, каяктан алабыз? И вот биз силерге моундай продукция менен тааныштырайын кетейин. Вот, Максилин деген бизде продукциябыз бар. Бул деген эмне шумдук экен? Бул жерде Максилиндин ичинде эң керектүү пайдалуу бактерия, Кудай берген пайдалуу бактерия бар экен. Аны өз убагында советтик окумуштуулар сактап алган болчу бизге 80-чи жылдарда өткөн кылымда. Ал кезинде элдер аябай көп болчу, эч убакта антибиотик ичпеген. 80-е годы прошлого века, 20 век, было очень много людей, которые никогда не пили, что? Вот, раньше люди практически не применяли антибиотики. И у них были собственные, что? Полезные бактерии. Вот эти полезные бактерии, это были природные бактерии. Природные. То есть мы их получали от кого? От матери. От матери. И эти полезные бактерии нам передавала мама от матери к ребенку. Эти полезные бактерии переходили из кишечника сотен миллионов людей. Вот смотрите, вот этот ребенок от кого получил полезные бактерии? От матери. А эта мать от кого получила?
Эта мать от кого получила? От своей матери. А эта мать от кого получила? Тоже от своей матери. А эта мать от кого получила? Понятно? И так мы можем дойти до самого первого человека на Земле. А буга Кудай бербеди. Кудай аны өзү. Биринчи адамды ким жараткан болчу? Кудай өзү. И ошол Кудай берген бактерия берилген болчу бул кишиге. И бул кишиден бактерия монтип көчүп атты. 2000 жылдан бери ал көчүп атты. Bir içegine. Kança milyard kişinin arasında göçüp жүрдү, туурабы? И ушунча жылдын ичинде бул бактерия ичегинде эмне кылып жүрүптүр? Oradan saqlап жүрүптүр. Күрөштү ушунча 1000 жылдын ичинде ар кандай инфекция менен. Күрөштү. Ошону ушундай жумушту жакшы билиштиби, ушундай пайдалуу бактерия? Кантип күрөш керек? Билишкен эмес. Эмне үчүн билишкен эмес? Жок, пайдалуу бактерия өздөрү эне билген эмес, бирок бактерия өзүнүн жумушун аткарып жүрдү. Анан 1000 жылдын ичинде күнүгө ушинтип күрөшүп атып ким болуп калган бул бактерия? Мастер күчтүү болуп калыптырбы? Инфекцияны өлтүргөнгө. И ошол маалымат ошол бактериянын ичинде жазылып турат, анын ДНКнын ичинде. Бул бактериянын ичинде, ДНКнын ичинде маалымат бар. Кантип күрөш керек, аябай катуу, кантип күчтүү күрөш керек могу микроб менен. И бизге именно так ушундай бактерия керек. Ушундай маалымат менен. Аябай жакшы өзүнүн жумушун билген. И вот бизге моундай бактерияны өз убагында сактап алышкан болчу, моундай окумуштуу. Алар ошону таап, изилдеп анын свойствосын карап чыккан адамдар болчу ал кезинде. И вот эң туура айтасыз. Бул Галина Максимовна дейт. Анын атасы ким болчу? Максим деген атасы болчу. Ошол Максим эң биринчи адам болчу, ошону тапкан. Да, и вот бул атасы ошону изилдеп окуп, өзүнүн баласын окутту кийин. Кызын. И кызына ошол билген бүтүн баарын ошону билген эмесин берип салган. И бул Галина Максимовна доктор наук болуптур. Доктор биологических наук, ошентип иштеп, изилдеп, тиги атанын эмесин бүтүрүп аяга чейин. Ошого чейин жеткизди, максилин чыгарып берди. И ошол максилин эмне үчүн аты коюптур? Атага арнап. Атасынын атын калсын деп, ушинтип максилин деп коюптур. И бул аял, вот Галина Максимовна Иванова, 80-чи жылдарда өткөн кылымда ошол бактерияны таап, эң биринчи эмнени түшүндү? Азыркы учурда биз аны убагында сактабай калтырбасак, кийинки учурда антибиотик ичкен сайын каяктан аны алабыз, өлтүрүп аны? Жок калат дүйнөдө. Ошон үчүн өз убагында аны сактап алышыбыз керек деп чыгарыптыр ошол максилинди. Азыркы учурда аны алайын десең деле ала турган киши жок, каяктан аласыңар? Азыр антибиотик ичпеген адам калбады. Каяктан алабыз азыр? И вот ушундай заман келет деп, ал уже ошол кезинде түшүнүп баштаптыр. Карабайсызбы? Антибиотикти баарыбыз ичип баштасак, бул бактерияны өлтүрүп алсак, кийин каяктан алабыз? Кийинки керек кезинде
каяктан алдырабыз аны кайра салган үчүн. Ошону ойлоп тур. И ошол бул кишиге мен 1000 жолу ыраазымын. Вот ошого жеткен убагында ошону сактап алган үчүн. И вот Максилин бул өзгөчө продукция деп эсептелет. Бул продукциянын ичинде моундай бактерия жүрөт. Күчүсү шумдуу экен. Бул бактерияны ичкен сайын сиз ошонун күчүсүн көрсөңүз болот. Вот мен айтарым. Вот биз могу Максилинди кайсы учурда текшерип чыктык. Вот 20-жылдарда эмне баштады дүйнөдө? Ковид баштады. Ошол коронавирус убагында биз кантип дарылап чыктык өзүбүздү. Вирус аябай катуу болчу. Эл ошондо эмне менен дарылачу? 3 антибиотик ичип жүрүштү, дарылам деп. Да, канча 1000 жолу антибиотик алып чыгышты. А биз могу Максилинди эле ичтик. Вот ковид убагында, здрасте, когда ковид убагында могу Максилин менен кечке ар бир күндө бир бөтөлкөнү бүтүрүп салчук. Монтип аны уртап, могу жери баары ооручу. Үнү чыкпачу, жакшы. Могу жери аябай катуу ооручу. Ошол кезинде мен вот эсимде бар. Мону кичинеден уртап, оозубуздан кармачубуз. Да, где-то 5 минуттай кармачубуз, анан жутуп алчук. И мону ичкен сайын ар бир жуткан нерсени сразу жутпачук. Могу жерден кармап ичип алчук. И вот ар бир күндө бир бөтөлкөдөн ичип атып, могу ковидтен аягып чыктык. Ковидти өлтүрөт. Пневмония, эч кандай пневмония болгон жокпуз. Биз үйдөн эле монтип жүрүп атып, даже бир да күн жаткан эмеспиз. Вот жөн эле Максилин ичип аттык. И ошол инфекцияга аябай жакшы таасир берди. Мен сизге бир эмени айтып берейин. Ал кезинде, вот ооруп аткан кезинде эң катуу эмеси бар болчу, айдары, вот когда жайында аябай катуу кармады го могу ковид. И вот июнь айында 20-жылда мага бир тааныш аял звонить этти. Ыйлап атат. Мамасы онкологический больной экен. Рак кишечника. Аны Воронцовкага жаткызыптыр. Жанында бир да врач жок. Караган аны. Медсестра да келбейт экен ине сайганга. Өзү жанында жатып, сайып отурчу. И вот мамасын алып келишти коронавирус менен. Анан 3 күндөн кийин аныкы уже сатурациясы 14-кө чейин жыбылыптыр. И ошондо уже отек легких баштаптыр. И ошол отек легких баштаганда кишиники уже мээси уже иштебейт, уже оозунан чыгып баштайт, пена. И вот врачтар аны көрүп, сатурацияны карап айтыптыр. Эми бул киши даже ковид менен оорубаса деле, моундай отек легких баштаганда уже тирүү адам калбайт эч убакта. Бул уже кечинде отек легких баштаптыр, уже эртеге чейин бул чыдабайт. Ошон үчүн буну үйдөн эле кетсин, үйгө эле алып кеткиле деди. А бирок бул кызы үйгө алып барсам, концентратор жок да үйдө. Ошон үчүн говорит, үйдө жок болсо кантип алып барам буну? Ыйлап атпайбы? А бул баары бир жашабайт дешти. И вот бул эмне кыларын билбей мага звонить этти, ыйлады. Вот мамам ушинтип атат, врачтар айтат, баары бир бул тирүү калбайт, баары бир өлөт, ошентип алып кеткиле деди. А бирок мен, говорит, ал тирүү болгондон кийин кантип алып барам үйгө? Үйдөн концентратор жок, эмне кылам? Вот сизден сунуш мага карап көрсөңүз, эмне кылышым керек? Мен билбей атам азыр. Ыйлап атат. А мен айттым ага, азыр аны чыгарсаң,
концентраторсыз сразу сенин колуң жанында өлөт ал. Ошон үчүн чыгарбагын аны. Азыр говорю, мен сизге моуну жиберем. Могу 2 дарыны мен такси менен жиберип койдум ага. И ошону мен үйрөттүм кантип бересиң. Потому что мамасы уже эсинен чыгып кетпеди. И уже жутканга даже эмеси жок. Шар жок. И вот эмне кыларын билбей атпайбы. Мен ага айттым, могу максилинди шприцке сордуруп, монтип тамызып турасың, как кички балага. И ар бир 5 минут сайын бир шприц менен куясың. А муну ар бир 5 минут сайын тамызып турасың. Бул кан тамырдын дары, мен тоже ал жөнүндө айтып берейин. И вот бул кан кою болгондо тромбтун баарын уюлган канды эритет. И вот ошону берип турасың, и мууну куюп турасың. И канча куюш керек деди, мен айттым, пока өзүнө келмейинче мууну жасап турасың. И вот ошону энесинин жанында отуруп, 5 минут сайын аны жасап атты. И уже эртеге чейин эне көзүн ачып баштады. Энеси өзүнө келип калбады. Анан уже тиги эсине келгенде энеси оказывается сатурациясы 95ке кайра көтөрүлүптүр. Да. И отек легких купировался у нее полностью. Эртең менен врачтар келгенде алар таң калышты. Биринчиден түрү калыптыр, экинчиден отек легких басылды. Анан алар эмне айтарын билбей, кантип аны чыгарып алдыңар деп сурап атпайбы. А бул муну баарын көрсөтүп айтты, мына мага врач берди, муну мен өзүм кылып турдум. И ошол менен чыгарып салдым аны. И бул киши 7 күндөн кийин өз буту менен чыкпады больницадан. А аны носилка менен алып келбеди больницага чейин. Ал өз буту менен баспачу. Да, еще өлүп калмак. И кийин уже бул аял моунун маанисин түшүнгөндөн кийин азырга чейин тирүү. Азырга чейин, да, ичип жүрөт, мына 5 жылдан бери кызы алып берип жүрөт моуну. То есть буга экинчи жашоо берилди могу продукция менен. Экинчи жашоо берилди. Бул болбосо өлмөк да ошол эле күнү. Ошентип, ошол ковид менен биз тиги дүйнөдөн чыгарбадык. Реанимационный бул пациент болчу. Реанимационный. Бирок именно ковид убагында бир да врач алар өздөрү коркушпады ушундай больнойлорго жолугуп. Потому что жугат деп аябай жаман өздөрү качпады ошодон. Вот ошентип могу киши тирүү калды. Азырга чейин жашап атпайбы бул киши. И максилин менен аргинин менен мына биз ошону оорудан чыгардык. Онкологический бул пациентта. Аябай жакшы таасир онкология жагынан берди. Вот максилиндин 4 айырмасы бар. Биринчиден Кудай берген белек бул. Кудайдын белеги. Экинчиден бул максилиндин айырмасы, карабайсызбы? Могу бактерияны алар не только бизге сактап алган өз убагында. Экинчиден алар үйрөткөн 8 жылдын ичинде үйрөтүштү бул бактерия антибиотикти көтөргөн үчүн. Бул антибиотикти коркпойт экен. Могу бактерия, могу жерде жүргөн пайдалуу бактерия антибиотикти коркпойт экен.
Ошого изилдеп атайын көндүрүштү 8 жылдын ичинде. Дүйнөдө экинчи ушундай пайдалуу бактерия жок, антибиотикти коркпогон. Антибиотикти ичсең, ал өлбөйт экен. Көрдүңөрбү, ошого жеткириптир. Айырмасы чоңбу? Аябай чоң. Устойчивый к антибиотикам болуп атпайбы бул бактерия? Единственная в мире устойчивая к антибиотикам. Далее, третье у нее есть отличие. Бул пайдалуу бактерия кайсы учурда жардам берет? Эгерде бул бактерия көп болсо. Вот сиздин оюнча кандай деп ойлойсуз? Эгерде бул жаман микробтор көбөйгөндө аябай көп болуп калат го ичегибизде. Аларды ушунча көп микробторду кички пайдалуу бактерия менен өлтүрө алса болобу? Алар тоже көп болуш керек. И вот эң жакшы жагы максилиндин эң аябай чоң айырмасы. Бул бир бөтөлкөнүн ичинде 600 миллиард бактерия жүрөт. Бир бөтөлкөнүн ичинде 700 миллиард пайдалуу бактерия бар. Бул аябай көп деп эсептелет. Азыркы учурда, вот, например, Linux билесизби, ушундай пробиотик бар. Аптекада сатылат. Бир капсуланын ичинде 12 миллион бар бактерия. Бир коробканын ичинде 14 капсула бар. Ошону 12ге көбөйтсөк, 190 миллион чыгат. Значит, бир коробканын ичинде канча пайдалуу бактерия? 190 миллион. Бул 1 миллиардка жетпейт даже. 1 миллиардка жетпейт, көрдүңөрбү? А бул жерде канча миллиард? Айырмасы барбы? Могу бир коробкага сиз канча төлөйсүз? 700 сом. А могу бөтөлкөгө 560 сом төлөйсүз. Айырмасы барбы? 700 сом үчүн 1 миллиардка жетпеген. А бул жерде 560 сом 700 миллиард. Айырмасы барбы? Асман менен жердей. Моундай пайдалуу бактерия менен эч нерсени өлтүрө албайсыз. Бул аябай аз болуп атат. Аз пайдалуу бактерия менен күчү жетпейт алардыкы. Түшүндүңөрбү? Вот, и төртүнчү айырмасы бар монуку. Бул зыянсыз. Безопасный. Муну жана төрөлгөн балага берсе болот. Муну боюнда бар аялдарга берсе болот. Эмизип аткан аялдарга берсе болот. Бул эмнени көрсөтүп атат? Зыяны жок. Зыяны жок. Бул тоже эң чоң сапаты. Зыяны жок болуш керек бунун. Түшүнүктүү? Ошон үчүн могу максилинге азыркы учурда эч нерсе жетпейт. Биз азыр вот ооруп аткан кезиңизде, вот сиз, например, суук тийип калса, эмне менен дарылайсыз? Кантип антибиотик колдоносуз, туурабы? А могу максилинди ичип атып, сиз антибиотиксиз дарыласаңыз болот. Түшүндүңөрбү? Значит, могу пайдалуу бактерия менен эмнени оңдотуп алсаңыз болот? Эң туура. И вот мен кишилерге айтып жүрөм, кайсы жол менен сиз түшүнүктүү болосуз, что бул иштейт. Вот бизде тазалаткыч система бар. Ичегибиз кирет ошого, боор кирет, бөйрөк, анан лимфа.
Муу 4 ички орган эмне кылып жүрөт? Бизди тазалатат эмнеден? Уудан. Кайсы жол менен тазалатат? Вот ичегибиз кантип бизди тазалатат? Кереги жок нерсе чыгып атпайбы? Туура, туалетке барганда керек жоктун баарын уу сыртка чыгарасыңар. Бөйрөк кантип тазалатат? Мача менен. Мача менен. Боорубуз кантип тазалатат? Өт чыгарып атпайбы? Бул өттүн ичинде көп эмне жүрөт? Өт каякка кетет? Ошентип биз тазалатабыз өт аркылуу боорубузду. Анан лимфа каякка кантип чыгарат бизди? Тазалатабыз. Тердейбиз, тер менен. Тер дегенде. Да, ошентип киши таза болуп турат, туурабы? Бирок кайсы учурда монусу иштейт? Эгерде ичегиңиз таза болсо. Ичегин ичи таза эмес болсо, таза эмес ичегинен кан менен бияка эмне кирет?